Саламатсыздарбы? Бүгүнкү тема Кыргызстандын өсүмдүктөр дүйнөсүнүн көп түрдүүлүгү. Ушул көп түрдүүлүк боюнча төмөндөгүдөй суроолорго токтололу деп турабыз. Өсүмдүктөрдүн көп түрдүүлүгүнүн биологиялык негиздери, өсүмдүктөрдүн көп түрдүүлүгүнүн фитогеографиялык негиздери, географиялык деп түшүнүлө керек. Өсүмдүктөрдүн көп түрдүүлүгүнүн бийиктик алкактуулукка байланыштуулугу, өсүмдүктөрдүн көп түрдүүлүгүнүн климаттык негиздери. Кыргызстан өсүмдүктөрдүн түрлөрүнүн көп түрдүүлүгү боюнча бай өлкө. Анын бай өлкө экендигин бул маалыматтан ынанса болот. Кыргызстандын ээлеп турган аянты 198.500 çarşı kilometrede түзөт. Mongolya'nın şu salıştırayın деп атам да, şu üç өлкөнү. Mongolya'nın elep turgan ayanты 1 milyon çarşı kilometre түзөт. Ал эми Казакстан болсо 2 миллионго жакын чарчы километр. Башкача айтканда, Кыргызстанга салыштырмалуу Монголиянын элеген аянты 5 эсеге жакын көбүрөөк, Казакстандыкы 10 эсеге жакын көбүрөөк. Ал эми ошол эле учурда жогорку түзүлүштөгү түтүктүү өсүмдүктөрдүн түрлөрүнүн саны боюнча мына санга көңүл бурсак, анда төмөндөгүдөйдү байкоого болот. Кыргызстан аймагында 4000ге жакын жогорку түзүлүштөгү түтүктүү өсүмдүктөрдүн түрлөрү кездешет. Ал эми Монголияда болгону 1000ге жакын түр. Ал эми Казакстанда болсо эми 2000ге жакын түтүктүү өсүмдүктүн түрлөрү бар экендиги жөнүндөгү маалымат бар. Ушунда жогорудагы маалыматты эске тутуп коелу. Кыргызстандын аянты 198.500 çarşı kilometr болгон болсо, ошондо баягы 4000 түрдү ушуга бөлүштүрө турган болсок, анда ар бир 49.625 чакырым çarşı kilometr аянтка бирден түр туура келет дегендейди айтса болот да. Монголияда ушул эле нерсе, эми 1000 çarşı kilometr аянтка бирден туура келет Монголияда. Ошондой эле нерсе эми Казакстан үчүн дагы. Ушул жерде ушул маалыматка караганда Кыргызстанда аянт бирдигине алганда жогорку түзүлүштүү өсүмдүктөрдүн, түтүктүү өсүмдүктөрдүн түрлөрүнүн саны Монголияга жана Казакстанга салыштырмалуу дээрлик 20 эсеге көп. Ушул маалыматтар дагы бир жолу эмне кылат кереми, Кыргызстандын өсүмдүктөр дүйнөсүнүн бай экендигин айгинелейт. Эми ушул башка өлкөлөр менен салыштырганда деле ушул сыяктуу эле маалыматтарды алса болсо керек.
Misal üçün bizдің komşu өлkөлөрүбүz, Өзбекстан, Түркменстан сыяктуу өлкөлөр менен салыштырганда, балким ушундай эле тыянак болсо керек деген ой бар. Себеби эмнеде дегенде, төмөндөгүдөй жагдайларга көңүл буруу орунду деп турабыз. Биринчи, Кыргызстандын геологиялык тарыхы. Силерге жакшы белгилүү, жер шарынын ошол геологиялык тарыхы боюнча алганда мындай эраларды жана доорлорду эмдекенени камтыганын билебиз. Мисалы үчүн эң байыркы тиричилик пайда боло электеги эра Архей эрасы. Бул эмдекенени 1,8 миллиард жыл. Протерозой эрасы бул алгачкы тиричиликтин издери болушу мүмкүн дегендей ойлор бар. Демек бул дагы эмдекенени 2,1 плюс-минус 100 миллион эмдекенени жыл. Демек бул эки эрада негизинен мындай ошо тиричиликтин белгилери көп байкалбайт деп жүрүшөт. Кийинки эра Палеозой эрасы. Палеозой эра бул байыркы тиричилик деп которулат. Бул 330 миллион жылды камтыган дейт. Мезозой эрасы 165 миллион жылдыга да болгон дейт. Азыркы биздин доор Кайназой эрасы 70 миллиондун тегерегинде. Ошондо ар бир эра өзүнчө эмнекенени доорлорду. Мына төмөн жагы байыркысы, жогору эмнекенени улам жаңысы да. Кембрий доору, Ордовый, Силур доору, Девон, Ташкөмүр доору, Перим доору. Бул Палеозой эрасы. Мезозой эрасында Триас, Юр, Бор доору. Ал эми Кайназойдо болсо Палеген, Неген, анан 4-чүлүк доор дейт. Азыркы 4-чүлүк доордун эң акыркы эраптары антропоген доору деп адамдар жашап аткан доор. Бирякта жылдардын эмеси болгон. Мындай да жер шарынын бетин караса, ошол жерде эмнекенени жанагы ушул доорлордун калдыктары бар да. Ар бир доорго мүнөздүү болгон чөкметектер. Өздөрүнүн катмарларын пайда кылган, алардын кубаттуулугу ар түрдүү болушу мүмкүн эми. Ушундай. Мисалы, мына бул айлана тегеректе мындай тоолорго, өрөөндөргө көз чаптырсаңар, ошондо ынанса болот да. Ошол байыркы ушу геологиялык доорлордун калдыктарынын катмар-катмары болуп жайгашкан. Мисалы, Ноокат өрөөнүндө ошол даана көрүнүп турат ошол айлана тегерегинде. Кызыл, ак, көгүш же башка түрдөгү катмар-катмар болуп турганы ар бир доордун катмары. Мен айтайын деген мындай болот. Бул Кыргызстандын аймагында жанагы тоо пайда болуу процессинде жердин бетине ушул доорлордун эмнекенени катмарлары эмнекенени жердин үстүнкү бетине чыгып калганда, алар болсо өсүмдүктөрдүн өсүшү үчүн жагымдуу шартты түзүп берген, жердин үстүнкү катмарын каптаган топурак деген түзүлүштүн эмнекенени калыптануусуна, өрчүсүнө, өнүгүүсүнө катышкан. Кыргызстандын аймагында мындай болуп койсок болот да. Мисалы, мынакей. Мындай кылып карасак, мына Кыргызстандын картасы.
Эми бул бөлөлөгүрөөк карта, бирок бир топ биздин ойго төп келе тургандай болуп көрүнөт да. Мына ар түрдүү түстөр менен боелгон. Бул ар түрдүү түстөр менен боелгон деген сөз ошол жерлерде эмнекенеми жанагы жогоруда айтылган геологиялык доорлордун ушул доорлордун эмнекенеми ошол топуракты пайда кылганда үстүнкү бетке чыгып калгандыгын жөнүндөгү эмнени бере алат да. Ошентип Кыргызстандын аймагында топуракты пайда кылууга түрдүү геологиялык катмарларга катышкан дегенди айткым келип атат. Ошол түрдүү геологиялык катмарлар катышкандыгы үчүн, мисалы үчүн неоген, палеоген, бор, юр, триас, перм, таш көмүр, девон, силур, ордовик, кембрий дегендер. Ошолордун ар биринин өзүнө мүнөздүү болгон кичине өзгөчөлүктөрү, химиялык курамы боюнча, касиети боюнча өзгөчөлүк болот. Ошон үчүн алардын топуракты пайда кылууга кошкон салымы дагы эмнекенеми өзгөчөлүк. Бул өзгөчөлүк ар түрдүүлүк. Өсүмдүктөрдүн өсүшү үчүн топурак кытышында түрдүүлүктү, ар түрдүүлүктү камсыз кылат да. Ошон үчүн эмнекенеми бул бир геологиялык бир негиз катары болот. Да бир нерсе. Мына бул жер шарында акыркы маалыматтар боюнча алганда 26 жолу муз каптоо доору болгон дейт. Ошол муз каптоо доору дагы эмнекенеми ошол өсүмдүктөр дүйнөсүнүн калыптануусуна өздөрүнүн салымын кошот. Анткени муз каптоо доору мына түндүктөн түштүктүүгө болгондо ушунда көрдүңөрбү мына? Мына бул муз каптоо доору болгондо мына Россиянын аянты аймагы негизинен муздун алдында калат. Мына бул Скандинавия аралдары муздун тагында калат. Мен бул Америкада мына көрдүңөрбү мына улуу көлдөр мына эмеге чейин, Нью-Йоркко чейин. Ал эми ушул муз каптоо доорунун эмеси аймагы мына Кыргызстандын аймагына барып калды. Кыргызстандын аймагына келгенде эмнекенеми мына Фергана өрөөнүнөн башка жер бүт эмнеге айланган эми? Мынакей муздун алдында калат. Демек ошол 26 жолу пайда болгон муз доорунун эң акыркысы мындан 10-15 миң жыл илгери болгон дейт. Ошондо баягы жер шарында баягы эң таанымал болгон мамонт сыяктуу сүт эмүүчү жаныбарлар кырылып жок болгон. Ал эми ушул муз каптоо доору дагы өсүмдүктөрдүн орун которуусуна, миграциясына себеп болот. Ошентип Кыргызстандын аймагына эмнекенеми жер шарынын башка региондорунан, чөлкөмдөрүнөн эмнекенеми өсүмдүктөрдүн түрлөрүнүн келип калышына, орун алып калышына негизги бир себепчилерден болуп калган. Бул дагы эмнекенеми ушундай геологиялык кубулуштун эмнекенеми салымы катары бааласа болот. Ошентип Кыргызстандын дагы бир мындай учур бар да. Манабы Кыргызстандын аймагы жайгашкан жерде, мына Кыргызстандын аймагы жайгашкан жерде ошол байыркы геологиялык тарыхта эмне бар экенин Текс деген океандын орду болгон. Ошон үчүн биздин бийик тоолордо, мисалы Алай кырка тоосу, же болсо Фергана, же Кыргыз кырка тоосу, же Темир тоо, ушул жердин аймактарына барсаң бийик тоолордо эмнекенеми деңиз өсүмдүктөрүнүн, деңиз жаныбарларынын калдыктары таш түрүндө эмнекенеми калып калгандыгын көрө болосуң. Ошондой эле мына Кыргызстандын аймагындагы эмнекенеми жанагы мына таш көмүр кендеринин эмнекенеми мындай тегеректе жайгашканы дагы
ошол бул жерде мекенеmin белгилүү мезгилде океан болгондугу жөнүндө кабар берет. Башка айтканда ушундай да Кыргызстандын геологиялык тарыхы бай, геологиялык тарыхындагы катмарлар ар түрдүү болуп, алар азыркы учурдагы топурактын эмнекенеми калыптануусуна катышкан, ошентип эмнекенеми топурак кыртышынын эмнекенеми ар түрдүүлүгүн камсыз кылган. Топурак кыртышынын касиеттеринин, түзүлүшүнүн, эмнекенеми түрүнүн ар түрдүүлүгү өсүмдүктөрдүн көп түрдүүлүгүнө эмнекенеми түздөн түз таасирин тийгизет. Анан ошол муз каптоо дарыдагы эмнекенеми ушундай. Эми неменин экинчи бир суроо турат. Экинчиси бул Кыргызстан немеде мына бул жалпы неме алганда мына бир картаны коюп коюптурмун мен. Баягы биогеографиялык картада мекенени ошол биогеографиялык падышачылыктардын, райондордун эмнекенеми кесилишинде орун алган. Мисалы үчүн мындай да, ошол мына бул Кыргыз эменин жер шарындагы жалпы падышачылыктарды мындай 6 бөлүп коюлса, голарктикалык, палеотропикалык, неотропикалык, австралиялык, гол антарктидалык, анан кийин кап флорасы. Булардын дагы эмнекенеми өзүнчө эмнекенеми тип өзгөчөлүктөр бар экен. Мына картада абдан сонун эмнекенеми көрүнүп турат. Ошондо биздин Кыргызстандын аймагы бул ошол голо-арктикалык падышачылыктын эмнекенеми чөлкөмүнө кирет. Түштүк материк Антарктида жана анын тегерегиндеги аралдарды камтыган падышачылыкты бул голо-антарктикалык эмнекенен падышачылык дейт. Ошентип 6 да ошонун эң чоңу голо-арктикалык. Кыргызстан ошонун аймагына кирет. Ал эми ошол неменин алганда мына бул ошол неме кылганда ар бир падышачылык ошол өз кезегинде эмнекенеми провинцияларга, райондорго ажырайт да. Кыргызстан болсо мына ошо голо-арктикалык болжоктун мына бул чыгыш жагында мына бул Манчжурия, Кореяны камтыган эмекен Манчжуриялык провинция, батыш жагынан Ирана Турандык провинция менен, түндүк тарабынан Бараялдык эмнекенеми провинция менен эмнекенеми байланышып турат. Түштүк жагынан болсо палеотропикалык эмнекенеми падышачылыктын айрым элементтерине эмнекенеми жакыныраак жайгашуу чөлкөмү бар да. Ошентип Кыргызстан эмнекенеми жанагы биогеографиялык, фитогеографиялык боюнча алганда эмнекенеми ошол 9 томдун томундагы кесилишинде орун алган. Бул дагы Кыргызстандын аймагына эмнекенеми ошол өсүмдүктөрдүн көп түрдүү болушунун эмнекенеми бирден бир негизги себептеринин бири болот. Анткени бул жактан эмнекенеми өсүмдүктөрдүн миграциялануусу болот. Мисалы үчүн мындай да, Кыргызстандын аймагында кездешкен ак карагай деген өсүмдүк бар. Пихта семенова дейт да. Ал болсо ушул мына бул Бараялдык, мына бул эмнекенеми Сибир тайга токойдун негизги Сибир пиктасы дегенден турган болот. Ал эми ушу биздин Кыргызстанда гана кездешет да, Казакстанда жок. Демек бул дагы эмнекенеми дабир жолу
güve bolup atat da, ошол түндүк тараптын өсүмдүктөрү Кыргызстандын энекелеме өсүмдүктөр дүйнөсүнүн калыптануусуна катышкан дегендин бир далили. Ошондой эле бир кубулуштар басак болот, түштүк тараптан келген субтропикалык алкактын өсүмдүктөрү дагы биздин Кыргызстандын аймагына да болот да. Мисалы үчүн жүзүм, анар, мисте, анжир, айгүл деген баткенде баягы кызыл китепке кирген баы. Мына ушуга окшош өсүмдүктөр булар эмнекени субтропикалык жактын, түштүк тараптын өсүмдүктөрү. Алардын эмнекени ареалы Кыргызстан аймагында ошол турат. Демек ушул мисалдар дагы бир жолу эмнекени күбөлөндүрөт да. Кыргызстандын аймагындагы өсүмдүктөр дүйнөсүнүн калыптануусуна эмнекени ошол Кыргызстандын жайгашкан географиялык орду дагы эмнекени чоң рол ойногон. Анткени Кыргызстандын аймагына Евразиянын түрдүү аймактарынан өсүмдүктөрдүн эмнекени жер которуп келүүсүнө жагымдуу жагдай болгон. Ошон үчүн биздин Кыргызстандын өсүмдүктөр дүйнөсүнүн бай болушунун дагы бир себеби ушул. Мына бул өсүмдүктөр Кыргызстандын аймагы бул тоолуу аймак. Кыргызстандын аймагынын 90%-дан көбүрөөгүн тоолор элестейт. Мына жерде бир немени алып койдум эле, бир көрүнүктүүмө бар экен интернеттен. Бир топ кызык. Ушундай түздүктөн тоолу көздөй ушундай катмарлуулук жатат да. Мисалы, эми азыр аралаш токойдон, жаз жалбырак токойдон төмөн жагы таллар эмеси болот. Ушундай. Мисалы, мындай деп коеюн да. Мына Кыргызстандын аймагы, мен муну сөзөткөнөм, кор менен тарсам да жакшы болсо керек. Мындай. Кыргызстандын эң баягы неме жери, деңиз деңгээлинен төмөн жери. Бул 400, кээ бир маалыматтарда 480 деп жүрөт метр. Ден башталат дагынан кийин бул эмнекени ушундай тоону тапканга аракет кылып көрөйүн деп атам. Мындай болот да, анан кетет. Мындай экенеми ушундай. Эми ошондо ушунун Кыргызстандын эң төмөнкү чекти бул Баткен областынын Ленин районундагы Кулун өрөөнү. Кулунду деген өрөөн бар да. Ошол жердеги дыйканчылык жүргүзүүчү жер деңиз деңгээлинен 400 метрде жайгашкан. Ал эми Кыргызстандын эң бийик чекти бул некенени Жеңиш чокусу. Жеңиш чокусу бул 7439 метр деп коюшат. Көрбү? 7439 метр бийиктикте. Ушундай. Башкача айтканда, мындай деп койсок болот да, мен эмнеге жасадым беле жасадым да. Эгерде мына бул жеңиш чокусунун бир сүрөтүн алып коюп койдум эле, анакей маңында. Ушунда мындай болот да. 7439 метр бийиктик, эң бийик жери. Ал эми деңизден эң төмөн жери эмнекени 400 дейли, мисалы үчүн. Анда мындан ала турган болсок 9 3 0 7. Мынакей. Кыргызстандын ошол бийиктик боюнча алгандагы эмеси вертикалдык бийиктиги 7039 метрди түзөт экен да.
Ушундай. Анан мындай илимде байкоо жүргүзгөндө деп алганда ар бир 20 метрде мына бул мынакты көздөй түздөн жок ар бир 20 метрде деңиздегенде эмнекенеми микроклиматтык өзгөрүү эмнекенеми барат дейт. Өзгөрүү болуп барат дейт да. Ошондо ушул 739ду аны 20 метрге бөлсөм, орто есеп менен 352 эмнекенеми эмнеге бөлүнөт экенеми микро эмнеге бөлүнөт экенеми алкакка эмнекенеми бөлүнөт. Кыргызстандын аймагы. Ошондо бул немени ушундай. Көрдүңөрбү муну? Ушундай алкактар. Ошентип бул эмекенеми бийиктик алкактуулук боюнча дагы ушу көп түрдүүлүккө шарт түзөт да. Көп түрдүүлүккө шарт түзөт. Мына көрдүңөрбү? 352 микро эмекенеми алкак бар. Ал эми баягыдай илим боюнча алганда чоң кылганда эмекенеми ал алкактарды чоң кылып эле айтып койсо боло берет. Мисалы эң түз жагын чөлдөрдөн, анан жарым чөлдөн, анан талаалар, бийик чөптүү эмес талаалар, анан бийик чөптүү талаалар, анан кийин мына эмекенеми дарак бадалдар өскөн аймак, субальп аймагы, Альпы, анан эмекенеми немелер боштуктар, тундура, анан эмекенеми мөңгүлөр. Бул жалпы алгандагысы. Ошондуктан эмнекенеми Кыргызстандын тоолуу аймагы 90% тоолор ээлеген жерде ушундай эмнекенеми жагдайлар түзүлөт. Бул дагы эмнекенеми көп түрдүүлүктүн негизги себептеринин бири. Көп түрдүүлүк. Ал эми ушул эле тоолордун жайгашкан акыбалы эмнекенеми жанагы күнгөй тескей бет, чыгышты караган, батышты караган бет, тик бет, ойдуңураак бет, окту колот, ойдуң, тепши, торпу, ушундай жерлер да. Демек, булар дагы эмнекенеми ошол өсүмдүктөрдүн өсүшү үчүн эмнекенеми өзгөчө экологиялык чөлкөмдү, нишаны эмнекенеми пайда кылат. Бул дагы эмнекенеми ошол өсүмдүктөрдүн көп түрдүүлүгүнө эмне кылат? Өзүнүн таасирин тийгизет. Анан мына жерде дагы бир маанилүү нерсе бар. Маанилүү нерсе бул Кыргызстандын климаттык өзгөчөлүгү. 4-чү себеп. Мындай да Кыргызстандын аймагы боюнча эгерде гидрометеорологиялык кызматтын маалыматтарына көз чаптыра турган болсок, жалпысынан төмөндөгүдөй көрүнүштү байкоого болот да. Мына Баткен обласы, Ош областынын Фергана өрөөнүндөгү жайгашкан мына түздүктөрүндө жаан-чачындар ошол январь, айрыкча февраль-март айларында, январда, декабрда кичине болот, бирок негизги массасы ошол кыш, анан эрте жаз мезгилинде болот. Жылдык жаан-чачындын негизги массасы ушул айларга туура келет. Ал эми мына Борбордук Тянь-Шанга келе турган болсок, жана Ысык көл ойдуңуна келе турган болсок, анда эмнекенеми негизги жаан-чачындар жаз айларына, апрель-майга, жана эмнекенеми баягы жай айынын 1-айлары июндарга туура келет. Бул жаан-чачындын бөлүштүрүшү дагы аркылуу дегенде, бул дагы өзүнчө бир орунду эле. Өзгөчөлүктү берет да. Кыргызстан аймагы салыштырмалуу анчалык чоң болбогонуна карабастан, климаттык жактан алганда бир топ ар түрдүү. Эң негизгиси, айрыкча өзгөчөлүгү бул эмнекенеми кырка тоолордун жайгашуусунун акыбалы. Кырка тоолордун жайгашуусунун акыбалы
Öte мәні, мына ол карта жақшыдарақ көрсетеді көбінше. Мінекей, неме жан чачындарды алып жүрүүчү булуттардын массасы, негизги массасы, негизги агымы да бул эмекенени батыштан чыгышты көздөй келет да. Батыштан чыгышты көздөй келет. Ошондо баякы тоолордун жайгашуусу өтө чоң мааниге ээ болуп калат. Өрөөндөрдүн, тоолордун. Мисалы үчүн Кыргызстандын түштүк жагындагы көрүнүштү биз өзүбүз күбө болгон жерде, мына жерде, Ош шаары. Ушул жерде бир көз чаптырсак ынанабыз да. Мындай. Мынабу Түркістан кыркатоосу. Бул болсо мынабу чыгыштан Алай кыркатоосу. Алайкудан баштап мынабу Кадамжай районунун Айдеркен шаарына чейин алкактелет мына жарат. Бул эки кыркатоо негизинен чыгыштан батышты көздөй созулуп жатат. Мына бул булуттардын жаан чачынды алып келүүчү булуттардын агымына энекенени түз жатат да. Башкача айтканда жаан чачынды пайда кылуу жагынан караганда булар ыңгайсыз жайгашкан. Жанагы жаан чачынды пайда кылуучу булуттар бул жандап өтүп кетет жандан. Ошон үчүн эмнекенени көп жаан чачындар боло берет. Локалдык гана болот. Анан бир массалык болуш ыктымалдуулугу өтө сейилеп учурайт. Ал эми Фергана кыркатоосу бул Алайкудан баштап Каракөл, Токтогул суусактагыча чейинки абалды көрөлү. Мисалы үчүн Каракулжа, Өзгөн, Сузак, Базар Боргон, Нокен райондорунун эмнекени тоолуу аймактары. Демек бул жерде Фергана кыркатоосу. А мына жерде болсо эмнекени Чаткан кыркатоосу. Булардын жайгашуусу айрыкча Фергана кыркатоосунун жайгашуусу. Эмнекени ушул Мердиянга жакын жайгашкан да. Түштүктөн түштүк батыштан түндүк чыгышты көздөй. Мердиянга дээрлик жакын да мындай. Ушундай жайгашкан. Башкача айтканда бул жайгашуу жаан чачындарды пайда кылгандыгы ыңгайлуу жайгашуу дейт. Бул жактан келаткан масса, булуттун массасы эмнекени бул кыркатоого урунганда ошондо мынабу чөлкөмгө эмнекени мол жаан чачындын болушун камсыз кылат. Дагы бир жагдайды карап коелу. Мына бул Түркістан жана Алай кыркатоолорунун мына бул Фергана жакка караган бети тескей бет болот. Тескей бет болгондуктан эмнекени бул жерлерде эмнекени баягы күндүн нурунун камсыз болушу салыштырмалуу аз. Мисалы үчүн Баткенде Кыштут деген айыл, Таян деген айылдарда күндүн нуру өтө аз кездешкен жерлер. Ай тийбес деген жерлер бар алар. Ушундай тескей бет да. Мисалы биздин Ош деле ошондой, Нокат деле ошондой. Мисалы ошол демени карасаңар, ошол тескей бетте болгондуктан эмнекени күндүн нурунун камсыз болушунда бир топ тескейлик таасир болот да. Ал эми Фергана кыркатоосунда болсо булар негизинен караганы түштүк жакта, күнгөй бетте болот. Ошон үчүн бул жерде эмнекени күн нуру көп болот. Ошондо эки факторду карап койгула. Мынабу кыркатоолордун жайгашыш абалы жаан чачынды алып келип аткан булуттук массаларга жайгашканына жараша мына жерде эки нерсени неме кылып коет да. Фергана кыркатоорунун ушул Фергана өрөөнүн караган жагында эмнекени нымдын өтө мол болушун камсыз кылат. Жана жарык менен абдан жакшы камсыз болушун камсыз кылат. Демек бул эки фактор бул жерге эмнекени өтө жагымдуу эмнекени жагдайды жаратат. Ошентип мына бул Кыргызстандын баягы эң уникалдык точкасы деген Арстанбаб, Каралма, Ачы деген жаңгак мөмө токойлорунун мисалы буякта Саты эме Өзгөндөгү Саламалик ушул жакта эмнекени
Mына чаткалда токойлордун пайда болушунун камсыздыгы. Ал эми ошол аба боюнча мейкиндиктен 60 километр аралыкта, мисалы үчүн Ош, 30 адыр, Куршак, мисалы Ноокаттын адыры, эмнеде? Демек, бу жерлерди карай турган болсоң, бул жерде Жылаңач, бул жерде эмнекен эми чөп өсүмдүктөр, шарт бир топ катар. Эми бул эмнекен эми мындай мейкиндик боюнча же бийиктик боюнча айырмалангандыгына карабастан, айырмаламайт почти. Дээрлик айырмаламайт десек болот. Бирок эмнекен эми баягы жаан-чачындардын жана күндүн нурунун бөлүштүрүшүндө айырмачылык болот. Ошондуктан өсүмдүктөр дүйнөсү бөлөк-бөлөк. Мисалы, Түркистан алай кыркатоосунун тескей беттеринде арча токолор, ксерофиттик кургакчыкка чыдамдуу деген. Ал эми Фергана кыркатоосунун бетинде, Чаткал кыркатоосунун мына бул Сары Челек биякта менен жеринде эмнекен эми жаңгак мөмө токойлорунун, назик токойлордун эмнекен эми калыптанышын камсыздыгы. Мен бул жерден эмнени айтайын деп атам? Кыргызстандын аймагындагы тоолордун, кыркатоолордун жана кыркатоолордун аралыгындагы өрөөндөрдүн жайгашуусу дагы эмнекен эми жаан-чачылдардын күндүн жарык нурунун энергиясын бөлүштүрүшүнүн бирдей эместигин алып берет. Башкача айтканда ар түрдүүлүгүн алып берет. Ошол ар түрдүүлүк дагы эмнекен эми өсүмдүктөрдүн дүйнөсүнүн эмнекен эми көп түрдүү экендигин эмнекен эми шарттайт. Байлыгы жана анын топурак кыртышынын пайда болуусуна активдүү эмнекен эми катышышы. Бир. Экинчи, Кыргызстандын географиялык жайгашкан орду, айрыкча биогеографиялык, фитогеографиялык. Башкача айтканда 9 томдун томунда Кыргызстандын аймагында эмнекен эми жер шарынын мына Евразия чөлкөмүнүн түрдүү жерлеринен эмнекен эми өсүмдүктөрдүн жер которуп келишине, миграцияланышынан эмнекен эми жагымдуу жагдай жараткандыктан буга миграция болуп келип берге жергиликтүү болгон өсүмдүктөрдүн түрүнүн көп экендиги дагы эмнекен көп түрдүүлүккө кошкон салым. Үчүнчүсү эмнекен эми бийик тоолуу алкактуулук Кыргызстанда эмнекен эми түрдүү жагдайларды жаратат. Туурабы? Ар түрдүү алкактарды. Ошол ар түрдүү алкактар дагы эмнекен эми климаттык, топурактык шарттардын ар түрдүүлүгүн аныктаганча эмнекен эми өсүмдүктөрдүн көп түрдүүлүгүнө негизги себепчи болуп калат. Эң акыркысы бул климаттык же болбосо жаан-чачындардын бөлүштүрүлүшүнүн өзгөчөлүгү дагы эмнекен эми өтө чоң эмнекен эми мааниге ээ. Ошондуктан биздин Кыргызстандын өсүмдүктөрдүн дүйнөсү чындыгында бай. Биздин Кыргызстандын ээлеген жери чындыгында бейиштин төрүндө, чындыгында ошондой токой системасы, чөп өсүмдүктөрү, бадал-дарак өсүмдүктөрү, алардын ичинде пайдалуу болгон өсүмдүктөрү, өзгөчө уникалдуу болгон өсүмдүктөрү эмнекен эми мол. Ошондон бир гана маселе калат. Ушул өсүмдүктөрдүн көп түрдүүлүгүн эмне кылыш керек эми? Дагы терең окуп үйрөнүп, алардын өзгөчөлүктөрүнө дагы тереңирээк баа берип, анан ошолорду эмнекен эми ата-бабаларыбыздан калган чоң мурас катары көздүн карагинде сактап, кийинки муундарга эмнекен эми ошол азайтпастан, эгер мүмкүн болсо көбөйтүп өткөрүп берүү вазифасы биздин милдет болуп саналат. Көңүл бурганыңарга рахмат.